Assalamu alaikum Kırgız elim. Президентибиз, элдик президентибиз болсун баарыбызга бирдей караган элдик президенттерден болсун. Өткөндө менин айтарым деген өткөндө ушул аренда боюнча, Бишкек шаары боюнча, общий эле Кыргызстан боюнча аренда платалар кымбат болуп атат, элге жеңилдик берели деп атабыз ишкерлерге. Ошол арендалардын баасын арзандаткыла, квадрат метрин алып келсеңер кымбат болуп атат, элге кичине ишкерлерге, элге жардам берели деген ниетте ошол арендалардын баасы арзандатылсын деп прямой эфирден интернеттен кайрылган, Facebook'tan, WhatsApp'tan ошондой эмелерден аргандай. Анан дагы бир нерсени айтып коеюн дегеним, ишкерлер, урматтуу ишкерлер, ошо баарыбыз аренда төлөп атабыз. Ошо аренда төлөп аткан кимдерге төлөп атабыз? Жалаң байларга төлөп атабыз аренданы. Ким кайсы байлар? Ошол эле кайсы заводдор, ошол эле промзоналар, Ленин заводдор, Фрунзе заводдор, ар кандай фабрикалар Советтер Союзунан калып калган. Ошолордун баарын менчикте башканда каалашынча квадрат метрина аренда плата алышат. Кымбаттанысы. Ошонун себебинен дала ишкерлери иштете албай жабылып калып атышат. Эми мен дагы бир сунуш киргизип атам. Кудай буюрса Садыр Жапаров өзү колдойт деп, президент Садыр Жапаров колдойт деп ойлоп атам. Ишенебиз, ишенем ошого. Ошол аренда платаны төлөп аткандын арзандатылгандын ичинен жетим жесирлерге, үй жокторго, жанагы балдары ооруп, операцияга башка чет мамлекеттерге барып операция жасап, ошолорду кыйналып аткандарга прямой счетуна акча которулсун. Ошону ишке колго алып, ошону аягына чейин чыгарганга чейин туралы деп жети дубан Кыргыз эл ынтымагынын балдары ошону алып барып атабыз. Кудай буюрса ишкерлер менен байланышып, ким канча аренда төлөгөн, канча кыскартыш керек, канча процентин өзүнүн эмесине кетире алат, ошонун баарын эсептеп чыгып, ошол жетим жесирлерге, үй жокторго, оору суркоо болуп аткандарга ошолорго прямой счетуна которулсун деген сунуш чыгарып атабыз да. Дагы кандай силерде суроолор бар? Могу Садыр Нуркожоевич менен биздин Кудай буюрса келечекте президентибиз ушул Кыргызстан элибизди, жерибиздин баарын оңдойбу деген немебизге максатыбыз чоң, баарыбыздын үмүтүбүз чоң. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, ушундай жети дубандын Кыргыз эли ынтымагынан ушул жараныбыз сизге түз кайрылуу жасады. Ошол кайрылууну сиз угуп, туура чечим кабыл алатыңызды биз өтүнүп суранабыз, Биз өткөндө жети дубанды кыдырып, ар кайсы шаарларга барып, эң биринчи биз ошондой жетим жесирлерге, жетим каналарга, ошондой үйлөргө бардык. Ошол жактарга барып, жүрөктөрүбүз бир сыйра козголуп, ыйлап келгенбиз ошолордун көрүп алып. Түрлүү жетимдер бар экен, анын арасынан Россияга кетип башкан мигрант болуп, балдары калып калган багылбай. Айла жоктон туугандары жетимканаларга өткөрүп көчкөн интернаттарга. Ошондойлор толуп кетти. Ар кайсы мечиттерде, ар кайсы көчөлөрдө Кудай сурагандар, жанагы акча сурап жүргөндөр, тиленчилик кылып жүргөндөр толуп кетти. Жетимдер толуп кетти. Ошону карайлы, мигранттарды балдарын тыштап Россияга, башка шаарларга чыгып кетпесин, балдар окусун, жакшынакай билим алышсын, тарбия алышсын, имандуу балдарды, келечекти балдарга куруп берип аткандан кийин келечек балдарды, ошол балдар жакшы акыл эс менен, жакшы сознание менен чоңойсун деген гана тилек да. Ана Садыр Нуркожоевичке айтып коеюн, ошол акчаны бир карап берсеңиз, жетимдердин башынан сылап коюңузчу. Жүрөктөрүнө үмүт жаратып коюңузчу. Ошол жетим жесирлердин жүрөктөрүнө үмүт, келечекте ушундай жакшы жаркын келечек бар экен деп жүрөктөрүнө үмүт пайда болсун деген бир эмем бар да, өзүнүн сунушуңуз бар, Сунушум бар. Рахмат. Жети дубан Кыргыз эли ынтымагы иштеп атасыздар, Иштеп атабыз колдон келишинче. Биз бир жерлерди басып, же болбосо бир коррупция болуп аткан жерлерге барып, Фимполго же болбосо
ички иштер министрлигине же болсо дагы министрликке барып иш айтып берип дагы бирдеме кылып берген жокпуз. Биз ушундай сунуш катары азыр ушундай нерселерден баш тартабыз. Мизам чегинде иштеп атасыңар, э? Мизам чегинде. Рахмат. Анан дагы бир сурообуз бар эле сизге. Ушу Жети Дубандын ичиндеги балдардын баардыгы ушул кыргыз элим, кыргыз жерим ушул оңолсун деп ушуга чейин күнгө чейин келдик, баарыбызден. Анан эми ушу Садыр Нуркожоевич мына өзүбүздүн президентибиз болду. Ошого биз жардам беребизби? Албетте жардам бериш керек да. Биз ошого жардам берип Кайдыгер карабайлы, э? Бут болобу деп жүрөбүз да. Бизге деген акча, бийлик же болбосо башка нерсенин кереги жок. Биз көрүп атабыз андай акча, бийлик сурап мынча берели, тиги жерге отуруп койгула, бияка отуруп койгула же болбосо момча, момдай тиңдей деп ар кандай нерселер болот. Мына могул 2 айдын ичинде канча деген маскалар чечилди, канча деген жүздөр көрүлдү. Көрүп атабыз ошондо. Биздин арабызда да болот атандай. Биз ошону канча жылдан аты жөнүңүздү тааныштыра кетсеңиз. Менин атым Балбаев Замир. Балбаев Замир байке. Чоң рахмат сизге.